Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Сел Ахматалиева. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков калкка онкологиялык жардам көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017 жылдын 30 ноябрында кабыл алынган. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр мыйзамдардагы карама-каршылыктарды четтетүү жана зилдеме жаңы шишиктерден жабыр тарткан адамдарга атайын адистиктеги медициналык жана социалдык жардам көрсөтүү чөйрөсүндөгү өкмөттүн ыйгарым укуктарын аныктоо жана тактоо максатында кабыл алынган. Ошондой эле мыйзам менен Кыргыз Республикасындагы онкологиялык жардамдын субъекттери такталып, онкологиялык ооруларды азайтууга багытталган иш-чараларды каржылоо булактары милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынын жүргүзүү тууралуу ченем менен толукталган. Ал эми кечээ мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017 жылдын 30 ноябрында кабыл алынган. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө ылайык мөөнөттүк аскер кызматынан өткөн адамдар Кыргызстандын башталгыч, кесиптик жана жогорку окуу жайларына тапшырууда артыкчылык укукка ээ. Мындан тышкары жаңы киргизилген өзгөртүүгө ылайык мөөнөттүк аскер кызматын өтөгөнгө чейин тапшырган жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы 3 жыл ичинде жарактуу. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдер боюнча Air Manas авиатрафик компания жана TezJet авиакомпаниялары Бишкек-Ош Бишкек багыты боюнча билеттердин наркын төмөндөтүү тууралуу чечим кабыл алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аба ырайынын кескин өзгөрүшү боюнча шашылыш билдирүү жарыяланса, Бишкек-Ош каттамынын бир тарабына карай авиабилеттердин 2700 сомдук наркы кадимки баалардан 27%га төмөн сатылат. Мындай учурда Төө ашууда жана Бишкек-Ош жолунун башка катталуу участкаларында транспортко чектөө киргизилет. Тийиштүү түрдө бул мезгилде жарандар жеңилдетилген шарттарда транспорттун альтернативдүү түрү катары авиакомпаниялардын тейлөөсүнөн пайдалана алышат. Аба ырайынын өзгөрүүсү боюнча шашылыш билдирүү алынып салынган соң, авиабилеттер бааларын бекитилген пресс-курантына ылайык ишке аша баштайт. Белгилесек, 11 январда премьер-министр Сапар Исаков транспорт жана жолдор министрлигине ата мекендеги авиакомпаниялар менен биргеликте кышкысын ички каттамдарга карата бааны төмөндөтүү маселесин иштеп чыгууну тапшырган. Премьер-министр Сапар Исаков баштаган делегация Давостогу бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга катышат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык экономикалык форум 23-26 январ күндөрү Швейцариянын Давос аймагында өтөт. Форум алкагында премьер-министр Исаковдон башка өлкө жетекчилери менен жолугушуусу пландалууда. Давостогу дүйнөлүк экономикалык форум салттуу түрдө 1971 жылдан бери дүйнөдөгү эң көйгөйлүү жана маанилүү маселелер талкуулана турган аянтчага айланган. Бүгүн 16 январда Сокулук районунун Дача суу айылында туура 1 жыл мурун учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Каза болгондордун арбагына багышталып Куран окулду. Иш-чарага өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ализа Солтонбекова, Сокулук районунун башчысынын биринчи орун басары Улан Садалиев, Манас аэропортунун кызматкерлери, айыл тургундары жана учак кырсыгынан жабыркагандар катышты. Буга чейин Боинг 747 учагы кулаган жерде каза болгондордун элесине арналган мемориалдык комплекс ачылган. Ал эми 14 январда президент Сооронбай Жээнбеков учак кырсыгынан жакындарын жоготкон балдар менен жолугуп, белек тапшырып, жакындарынан айрылгандарга көңүл айтты. Эске сала кетсек, Гонконг, Бишкек, Стамбул каттамындагы учак 2017 жылдын 16 январында саат таңкы 07:17 чамасында Манас аэропортуна жакын аймактагы үйлөрдүн үстүнө кулап түшкөн. Анын кесепетинен 39 адам каза болуп, 23 үй талкаланган. Каза болгондордун 4-өө экипаждын мүчөлөрү, калганы жергиликтүү тургундар болгон. Айрымдар авиакырсыктан бүтүндөй үй бүлөсүнөн айрылды. 2017 жылдын 17 январы аза күтүү күнү деп жарыяланган.
Чүй облусунун айрым аймактарында 3 күнгө газ өчүрүүлөрүн Газпром Кыргызстан ишканасы билдирди. Ага ылайык көгүлтүр от 16 январдан 18 январга чейин жок болот. 16-17 январда Чүй облусунун 11 жылга айылынын Комсомол, Подгорный, Чүй, Центральный көчөлөрүндө, 18 январда Токмок шаарынын Амбулаторный, Шамшинский, Пионер, Татар, Заводская жана Ленин көчөлөрүнүн айрым даректеринде убактылуу газ токтотулат. Газпром Кыргызстан ишканасы мындай оңтойсуз абал оңдоо жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу экенин эскертет. Сокулук районунун электр энергия сатуу кызматы 54.033 үйдөн 2095 өнөр жай мекеме ишканаларын тейлейт. Өткөн жылды техникалык жана коммерциялык жоготуусуз аяктап өздөрүнө тапшырылган планды 103%га аткарышкан. Ал эми быйылкы жылды жаңы күч, жаңы дем менен башташып, кардарларга өзгүлтүксүз электр энергиясын беришүүдө. Сокулук районунун электр энергия сатуу кызматынын башчысы Жаныбек Беккожоев уюштуруучулук жөндөмгө эгедер иш билги жетекчилердин бири. Анын демилгелүү аракетинин натыйжасында Баян Антоновка, Сокулук жана жаңы жер участкаларында кардарларды тейлөө бир кыйла жакшырды. Сокулук району өткөн жылы 2017 жылды акча чогултуу көлөмү боюнча 103%га чогулттук. Техникалык жоготуулар боюнча былтыркы 2016 жылга салыштырмалуу 2017 жыл жакшы нормативдер менен жаптык. 2017 жыл биз 2016 жылга салыштырмалуу 12,5 миллион киловаттка снижение бердик. Жоготууларды азайттык. Өткөн жылы райондун айыл кыштактарынын тургундарына, өнөр жай ишканалары менен мекемелерине 596 миллион 425 миң 800 киловатт электр энергиясы берилген. Бул жерде деген биздин Сокулук электр энергия сатуу кызматынын кассасы, андан тышкары бул жер жанагы биринчи көрсөтүп кеткендей кардарлар келип счетторун алат. Андан тышкары счет таралгандан кийин келип төлөй турган кардарлар бул жерге келип төлөйт бизде. Бул жердин биз Айыл банк менен аябай тыгыз байланышта иштегенибиздин себеби Айыл банкка төлөгөн абоненттин акчасы ошол эле күнү кечинде бизге оплатасы отурат да. Мисалы тескөөчүлөр кечинде келип кечки отчетто дебиторский карыздар боюнча списокты алганда эртең менен төлөгөн кардар уже кечинде списоктон алынып калат. Төлөнгөн оплаталар ошол эле күнү өтөт да. Райондордо товардык өндүрүүнүн көлөмү өсүп, энергия үчүн акчалай каражат чогултуу өз убагында жүргүзүлүп келди. Техникалык жана коммерциялык жоготууну кыскартууга аракет жасалды. Натыйжасында электр энергияга болгон дебитордук карыздарды өндүрүү багытында бүгүнкү күндө чечкиндүү чаралар көрүлүүдө. Бул жерде деген биздин Сокулук электр энергия сатуу кызматынын кызматкерлери отурат, инспекторлор, начальник участка бар. Андан тышкары бул стендти биз атайын кардарлар үчүн жана ушул инспекторлор үчүн биздин сотрудниктер үчүн жасаганбыз. Анткени ар кандай случайлар болот, кардарлар келет, түшүнбөстүк болот, ошондо ушул стендке алып келип түшүндүрүп берип, андан тышкары бул инспекторлорго жана биздин сотрудниктерге биз ушул жерден сабак өтөбүз да, түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Дегинкиси Сокулук районунда электр энергияны пайдалануу эрежелерин бузгандарга актылар учурунда түзүлүп, карыздарды өндүрүү жаатында алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Ошондуктан энергия берүүдө өзгөлтүк жок. Аалам Жортбеков, Жаңыбай Ашымбеков, Асылбек Курманалиев, СТВ. Борбор Азиядан жалгыз Кыргызстан туризм багытындагы рейтингдин тизмесине кирди. Туристтерге абдан жаккан 20 эс алуу жайларынын катарына кошулган Кыргызстан туристтер берген баага жараша аныкталган. Бүгүнкү күндө кышкы туризм өлкөнүн түндүк аймагында өнүгүп жатканы менен Кыргызстандын түштүк жергесинде солгун. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Оштогу мал союучу жайлар талапка жооп бербей эттен жуккан түрдүү илдеттер көбөйүүдө деп көп жылдардан бери чечилбей келген. Эми бул көйгөйдө чечилип, эски эт комбинатынын имараты кайрадан реконструкцияланып, мал союучу жайга ылайыкташтырылып жатат. Линияга илгенде мына жерде бескравлен кан агылат да. Агып бүткөндөн бак линияга илгенде бу жерде терис сыйгыраттагы мамма кошкада териси бул жакка кетет. Бул отдельный önce terisi сакталып турган жер. İçine ötkönden уже terisi бүткөндөн içege карынына бар. Мына окошкадан içege карынын бу жакка кетет. Ал бу жакка неме болот. Бу жерден уже içe карын бүткөндөн эртең субпродукция алынып бүтөт.
Мал союлуучу жайлар талаптагыдай таза болуусу шарт. Мындан улам 11 гектар жер каанага бөлүнгөн. Маселен, бул жерде мал союлат, таза эт башка жайга, ичеги карын башка цехке, ал эми калган калдыктар башка жака жиберилет. Дал ушундай талаптагыдай оңдоп түзөлүп жаткан имаратта учурда тынымсыз иш жүрүүдө. Эми бул чын айтканда бул мал деген, бул эт деген нерсе, будан көп оорулар пайда болот да. Ошо ооруларды алдын ала контроль күчтүү болуш үчүн bu өкмөттө программасы бар, бир жерде болуш керек мал союучу жай. Ошо бир жерде болуп көзөмөл өтө күчтүү болсо, анча-мынча оорулардан сактаныш керек да. Ошонун себебинен ушундай бир жерде кылыш үчүн ушуну кылып атабыз биз. Ал эми бул бөлмөгө даяр эттер келип түшөт. Бул жерде эттердин баары атайын аппараттардын жардамы менен жууп тазаланат. Андан соң таңгакталып, экспортко жөнөтүү үчүн тоңдуруу максатында муздаткычка жөнөтүлөт. Муздаткычтар Кытай Эл Республикасынан алынып келинген. Азыр орноштуруу иштери жүрүүдө. Жалпы 60 тоннага чейин этти сактоого ылайыкташкан. Бул жерде 40 тонналык холодильник 40 градуска чейин турат. Современный мына азыркы заманбапта холодильниктерден жасалгаласы Кудайга шүгүр эми бүтүп калды. 40 градуска чейин сакталат. Минус 40 градуска чейин. Наркы холодильнигибиз болсо 60 тонна холодильник. Ол жерде минус 20га чейин эт сакталат. Имараттын аянты жалпы 11 гектар. Мындан улам кыш мезгилинде мөмө жемиштерди сактоо үчүн Маматсапа Маткалыков имараттын калган бөлүгүн 120 тонна алма баткыда шарт түзүп алган. Атайын алма сактоочу аппараттарды алып келип, жаз мезгилине чейин кармап турат. Бул жерде алманын 4 түрү бар. Маматсапа Маткалыков башка да мөмө жемиштерди сактоо үчүн имаратты чоңойтууну пландоодо. Учурда реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Алманы плюс 4 градуска чейин кармайбыз. Плюс 4, 0-дан плюс 4-ке чейин сакталат. Алманын 4 түрү ассортимент. Ошо 4 түрүнөн толтуруп киргизебиз. Марттын башынан баштап сатууга чыгарабыз. Өзүбүздүн Оштун базарына. Алманын түрлөрүн айтып кетиңизчи? Алманын биринчи түрү Крипсон деп коет, кара кочкул алма, анан Превосход, Жанатан, Смеренка, көк алма, анан Бойка. Баягы сары кызылга окшогон алма сакталат. Анан Золотой кирин деп коет, ал жаңы жылга чейин гана турат, анан ошого чейин гана сатып түгөтөбүз. Негизинен ошол алмалар сакталат. Анан көбүнчө биз мына Папан, Ноокаттын территориясындагы алмаларды алып келебиз. Ошол жерден дыйкандар менен келишим түзүп ушул жерде сактап, ушул жерде сатыкка чыгарабыз. Мурдагы эт комбинаты оңдоп түзөлүп, мал союучу жана мөмө жемиш сактоочу жайга айланды. Имарат жаз мезгилине чейин пайдаланууга берилет. Мал союучу цех ишке кирип, 50ге жакын адам жумушсуздуктан арылат. Феруза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар. 16 январ муз куюучулардын күнү. Тактап айтканда дүйнөдө ири муз аянттарын жасаган. Ошондой эле муздан түрдүү фигураларды чеккен адистер бул күндү кесиптик майрам катары белгилеп келишет. 1901 жылы дал ошол күнү муздун үстүн түздөй турган техниканы ойлоп тапкан америкалык инженер Фрэнк Замбони жарык дүйнөгө келген. Кыргызстандагы муз аянттары кандай ыкма менен жасаларын кабарчыбыз билип көрдү. Александр Харченко 10 жылдан ашуун убакыттан бери муз аянттарын даярдоо менен алектенет. Спортчуларга жана келген конокторго ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн бир күндө 12 саат иштейт. Талаптарга жооп берген музду даярдоо үчүн 10 күнгө жакын убакыт кетерин жана өз ыкмасы менен тоңдуруу керектигин белгилейт. Заливка льда начинается с основания проливки основной подушки. Музду куюу анын негизин даярдоодон башталат. Негизин куйгандан кийин тоңгунчо күтөбүз. Андан акырындык менен муздун катмарын куябыз. Өтө деле кыйынчылыгы жок. Себеби бардык ишти эрежеси менен аткарганга аракет кылабыз. Смотря какой напор еще воды подается. Муз аянтын талапка ылайык тоңдуруу үчүн атайын техника колдонулат. Ал техникада муздун ашыкча бөлүгүн кесүүчү жана кар чогултуучу шнек жайгашкан. Музду тегиз тоңдуруу максатында ресурфейсерден 50 градустагы ысык суу куюлат. Муз аянты кат-кат кылып тоңдурулгандыктан катмарлардын ортосунда атайын спорттук белгилер чийилет жана муз ак түскө боелот.
Жөнөкөй адамдын көзү менен муздун катуулугу бирдей эле болушу мүмкүн. Ал эми адистердин айтымында спорттун түрүнө жараша муз аянттары даярдалат. Фигуристтер үчүн жумшагыраак болуу керек болсо, хоккеисттер үчүн катуураак болуш керек. Музду даярдоо температурадан көз каранды болот. Мына бул муз аянтынын узуну 51, ал эми туурасы 27 метрди түзөт. Атайын спорттук ийримдер ачылып, балдарды 4 жаштан баштап кабыл алышат. Ал эми эс алууну каалагандар үчүн өзүнчө аянт даярдалган. Аз бүгүн ушу тууган күнүм экен, семьям менен кичине көңүл ачып кетейин деп келип отурганбыз. Аябай жакшы экен. Жакты аябай, балама да жакты, келинчегиме жакты. Это место очень прекрасное, удивительное. Он рад, что он приехал в Кыргызстан, в Бишкек, попал на этот каток со своей семьей. Муз үстүндө сейилдөө болосо муз үстүндө көңүл ачуу жекеле ден соолукка эмес, коомчулукка дагы бир жакшынакай жакшы жактарын көрсөтүп жатат. Биз ушуну менен 4-5 жолу келип атабыз бул муз аянтчасына, уулум экөөбүз. Анан кичине кадыресе үйрөнүп калдык. Муз тебүү бул бир гана көңүл ачуу эмес, ден соолук үчүн дагы өтө пайдалуу көнүгүүлөр. Мына биз турган муз аянтына коопсуздук үчүн 4 жаштан жогорку кардарлар киргизилет. Ал эми алгачкы жолу келген кардарлар үчүн атайын инструкторлор жардамга келет. Мунара Кадырдин кызы, Азат Султаналиев, СТВ. Өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын мамлекеттик патенттик техникалык китепканасында улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык маарекелик иш-чараларынын алкагында уюштурулган Ала тоодон ааламга үн салган Айтматов аттуу көргөзмөсү ачылды. Жыл бою Кыргыз патенттин алдындагы мамлекеттик патенттик техникалык китепканасынын көргөзмө залында Чыңгыз Айтматовдун китептери, өмүр баяны жана чыгармачылыгы жөнүндө маалыматтар, чыгармаларына болгон ой-пикирлер, көз караштар айтылган китеп жана гезит бетиндеги макалалар толуктап турмакчы. Ушул маалымат менен бүгүнкү программабыз жыйынтыкталат. Талдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.